Жөн эле сөз болгон жокко. Бир тууганы мынакей Сайырбек Ташиев 12 миллиард сом состоянием бар деди. Бул 138 миллион доллар деген сөз. 138 миллион доллар. Убагында Текебаев кыйкырып чыкты эле. Атамбаевдин аялы мугалим болуп иштеп 3 миллион доллар состояние көргөздү президент болгондон кийин деп. 3 миллион доллар кошондой болгон. Бүгүнкү күндө Камчыбек Ташиевдин бир тууганы депутат эле болуп жүрүп 138 миллион доллар көргөзүп атат. Бул не ачыктан ачык бир коррупция кылган, ачыктан ачык иш жасаган, бирдеке кылган үчүн 138 миллион долларды көргөзүп атат. Кече Ошто болгон чоңулакта баласы Таймураз вертолет менен учуп барып атат. Ошол убак башталып бүткөнгө чейин кортеж менен келип, 4-5 машина менен келип ал вертолет конгон жерден бери. Ал жерде келип улам Таймураздын аты чыгып атат, акча сайып атат, салымдарга 100 000 сом деп атат. Мунун баары чектен чыгып кетти. Садыр Нуркожоевичтин балдары ошентип кутурган жок. Бир туугандары депутат болгон жок. Анча акчасы бар экенин айткан жок. Эми Сайырбек Ташиевке бир чара колдонбосо 138 миллион доллар деген укмуш акча. Буга да иш кошкозо болот. Уят болсо өзү депутаттыктан да кетип калса болмок. Эми эл унчукпай эткенде отуруп жей беришеби? Эл сүйлөйт, уктуу, эл айтат. 138 миллион доллар эмес, 138 миллион сому барлар бизде миллионер азыр. Бизде миллионер, долларовой миллионер ушулар. Ошончо акча элде жок экен, карапайым элде жок экен. Анан бирдеке болсо эле дозун сатты, дозун жумуштан алды. Садыр Нуркожоевич дозун тандаган жок. Садыр Нуркожоевич 7 миллион элди тандады. Ал дозумду сактап калдым деп атат. Ошондой балиядан тегерек четти, чөйрөсү, достору, бир туугандары 138 миллион доллар ал дагы жашырып айткандагысы болуш керек. Андан да көп состояниясы болушу мүмкүн. Буга чара колдонуш керек. Мынакей карьерлерде болсо гектарына 30 000 доллардан деп аларды күрүштөп, аларга бир счетторду көргөзүп, ного которосуңар деп. Ал мамлекеттик счетпу, кайсыл счет? Эми эл тараза, эл сынчы дейт президенттин кылган эң туура. Өзү дозуна дагы, бир тууганына да, баласына да карабаш керек. 7 миллион эл турган жерде муну карабайт. Умар Разиялуу Анху деген өзүнүн баласын ташбаранга алып өлтүргөн. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оолум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Шарият боюнча ушундай кылыш керек деп. Анан каерде болсо адилеттүүлүк болбосо, мындай кризис, дүйнөлүк каапчылык, дүйнө сол болбой турган убакта мындай үйлөрдү салып берип атып үй жокторго шаарды кандай кылып жасап атасыздар, көрүп атасыздар. Эми ушундай бирдеке кылайын деп аткан убакта дозу да жакшынакай туруп берсе болмок. Саламу алейкум. Баарыңарга пока могу пробкада турганда сүйлөп алайынчы. Бирөөнүн оокатыначы көз артпай, өзүңөр эмгек кылып тапсаңар болбойбу? Обязательно бирөөнүкүн тартып алып, бирөөнүкүн карап, бирөөнүкүн эме кылып алып. Это что за привычка, да? Ал силерге буйрубайт да, жаныңарды алат еще. Ошону түшүнсөңөр. Мынакей дүйнө жүзүндөгү геополитика бизге терс жагын бербей койбойт экен. Жакын күндөрү Израиль Иранга нефтеперерабатывач заводдоруна сокку урганда, азыркы күндө аябай химикалык заттар менен аба булганып, ошол биз тарапта көздөй келгенин ошо далилдеп көрсөтүштү. Анан алар келгенден кийин кислота жамыр жаганда кислотный дождь кетиши мүмкүн деген коркунуч бар. Ошону сиздер мониторинг этип карай аласыздар, мүмкүнчүлүк барбы? Кайсы ошол кислотный дождь кайсы регионго түшүшү мүмкүн, кайсы областка түшүшү мүмкүн? Мүмкүнчүлүк барбы техникалык жактан ошол боюнча?
Бул маселе боюнча министрлик тарабынан мониторинг жүргүзө албайт. Азыркы күнү гидромет службабыз бар. Алар ошол байкоону жүргүзүшөт да. Ошол жанагы автоматташтырылган станциялары бар. Мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм. Ошону эмеде көтөрсөңүздөр өкмөттүн жыйындарында жакын